Салам достор, сиздер менен Токой телеподкасты жана бул чыгарылышта биз Арстанбап ата Токой чарбасындагы пансионат эс алуу жайындабыз. Бул жерде Жайзет жана Кемп Алато тарабынан уюштурулган Чыйрак жаңгак лагери өтүп жатат. Чыйрак жаңгак лагеринин жүрүшү жана андагы катышуучулардын ою менен бүгүн бөлүшөбүз. Биз конокко Азамат Усупбеков, Кемп Алато коомдук фондунун адисин, ошондой эле Аксы районунан келген география мугалими Вирузат Юсупованы, Базар Корон районундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы жатак гимназия мектебинин химия, биология жана экология сабактарынын мугалими Нурсыйда Базаркулованы, ошондой эле Чыйрак жаңгак лагеринин катышуучулары Айбул Анарбеков, Робия Мамадисаева, Айданек Убайдуллаевалар менен маектешебиз. Азамат Усупбеков, Кемп Алато коомдук фондунун адиси болуп эмгектенем. Бүгүнкү ушул Арстанбап айыл чергесиндеги пансионаттагы лагердин уюштуруучусу катары бүгүнкү иш-чараны жөнүндө айтып берсеңиз. Бул биздин лагерь азыр окуучулар, мектеп окуучулары Аксы жана Базар Коргон районунун мектеп окуучуларынын арасында болуп аткан жайкы мектеп деп айтсак болот. Жайкы мектеп бул азыркы 2022 жылы экинчи өткөрүлүп аткан мектеп. Биринчиси 2020 жылы өткөрүлгөн. Андан азыр экинчи иреттеги өткөрүлүп аткан мектебибиз. Жайкы мектебибиздин аты Чыйрак жаңгак 2022 деп аталат. Бул жайкы мектебибиз ошол биздин долбоордо өнөктөш болуп иштеп келаткан мектептердин арасында Аксы жана Базар Коргон районунун мектептеринин арасындагы 9-11 класстын окуучулары арасында окуу жылдын аягында өткөрүлгөн дил баян конкурсу болгон. Дил баяндын темасы кандай болгон? Дил баяндын темасы бул ошо биздин жаңгак токойубузду кантип коргосок болот. Себеп дегенде Арстанбаптагы жана негизи эле Жалал Абад областында жайгашкан биздин ушул жаңгак токойубуз уникалдуу дүнү жүзүндөгү эң бир сейрек кездешкен токойлордун бири болуп атпайбы. Ошондуктан ушул өрөөндөгү балдардын ошо жаңгак токойго мамилеси, ал токойду кандай кылып сактасак болот, кандай кылып кийинки муунга калтырсак болот деген ар бир ошол мектеп окуучуларынын дил баяндарын биз кабыл алганбыз да. Ошол дил баяндын негизинде анан биз ар бир кылдаттык менен ар бир окуучунун дил баянын окуп чыгып, анан 25 окуучуну тандап алганбыз. Негизи жалпы канча дил баян түштү? Дил баян азыр мен так айтсам бир 50дөн ашыгыраак окуучудан түштү. Анын ичинен канчасын тандадыңыз? 25 окуучуну тандап алдык. Тең жарымын. Ооба, 25 окуучу тандап алдык. Азыркы учурда ошол 25 окуучу 4 күндүк биздин Чыйрак жаңгак жайкы мектебибизде катышып отурушат. Негизги бул Чыйрак жаңгактагы талкууланган темалар кайсылар болду? Негизги темабыз бул ошо биздин корчоп турган айлана чөйрөсүндө корчоп турган ошо эки уникалдуу жаңгак токойубуз боюнча көбүнчө эсе ошол боюнча сөз болуп атат. Окуучулар ошол 2-4 күн ичинде кечээ күнү мисалы экскурсияга чыгып келишти. Жаңгак токойго барып ошондон биздин агайыбыз Сарымсаков Закир агай менен бирге ошол жаңгак токойлорду карап, ошону токойдун өсүшү, өнүгүшү, токойдун жанагы ярустары жөнүндө кандай кылып токойду сактасак, кандай кылып багышсак болот, токой деген эмне деген ушундай бир теориялык жана практикалык окууларды өткөрдү. Андан тышкары мындай аудиториядан өтчү дагы биздин темаларыбыз бар. Мисалы үчүн Аксыдан жана Базар Коргондон келген эки эжекебиз бар. Вирузат жана Нурсыйда эжебиз. Алар ошол биздин долбоордун алкагында иштелип чыккан окуу куралы менен ошо окуучуларга мисалы токой жөнүндө темасында же болбосо климат темасындагы ушул 4 күндүк окуунун ичинде кыска өзлөрүнүн сабактарын өтүп беришет. Негизинен ушул долбоорду ким тарабынан каржыланып жана бюджети маалымбы сиздерге? Эми долбоорду Германия кызматташтык уюму тарабынан акыркы бир 8 жылдан бери каржыланып келатат. Бул долбоорду биз Кемп Алато коомдук фонду жана башка өнөктөштөр менен биргеликте ишке ашырабыз. Эми бул долбоордун компоненттери көп. Биз азыр бул мындай Арстанбапта пансионатта өткөрүлүп аткан иш-чарабыз бул экологиялык билим берүү деген компоненттин алкагында өтүп аткан иш-чарада. Андан тышкары биз ошол эки жайыт маселелерин да карайбыз, токой маселелерин карайбыз. Бул маселелерди караш үчүн биз жайыт комитеттер,
Биздин өнөктөштөрүбүз мисалы үчүн Дашман заповедниги менен биргеликте өткөрөбүз. Анан ушул Арсланбаптагы токой чарбаларын биргеликте өткөрүп, ар бир мындай иш-чараны өзүнчө компоненти менен өзүнчө ар бир иш алып барат да. Демек ушул күтүүлөр, натыйжалар кандай күтүүлөр күтүп турат? Эми күтүүлөр боюнча эң негизгиси бул биздин ушул эки жаңак токойубузду сактап калуу маселеси. Ушул эки жаңак токойубузду кийинки муундарга, кийинки поколение муундарга кандай абалда болсо ошондой өткөрүп берүү, же болбосо мындан да жакшы абалда өткөрүп берүү да. Бирок эми долбоордун эң чоң максаты бул ошол эки токойду, жаңак токойдунда көп маселелер бар да. Эмне үчүн ушу токойду аябай элдер пайдаланып атышат. Мисалы, жаңак токойду колдонуп атышат, жаңгагын алып атышат, токой отун болуп атышат. Бунун эмне кандай альтернативдик жолдор менен биз элдерди башка ишке салуу, ушул токойду кыйбастан, токойдун жаңгагын эле пайдаланып баягы киреше таппастан башка жолдорун табууда жолдору деген маселелер да каралган да. Анан эми эң негизгиси эле ушул эки жаңгак мөмө жемиш токойун сактап калуу. Жомарт Бөкөнбаев атындагы Жата гимназия мектебинин химия, биология жана экология боюнча сабактардын мугалими Нурсыйда Базаркулова мындай лагерлердин көп болушун каалайт элем деп айтат. Чыйрак жаңгак лагери мен өтө кубанычтуу силерге айткым келип кетет. Анткени бул лагерь азыркы заман талабына жооп берген эң жогорку деңгээлде уюштурулган лагерлердин бири деп эсептейм. Анткени бул жерде балдар дем алып, эс алып, өздөрүнүн көңүлдөрүн ачуу менен бирге азыркы табигый жүрүп жаткан экологиялык көйгөйлөрдү чечүүчү маселелер боюнча ошо экологияны кантип сактап калуу жөнүндө аябай сонун маалыматтарды алып үйрөнүп жатышат да. Балдардын ой жүгүртүүсү, балдардын билими кандай экен? Мен бир нерсени күнөөс айткым келип атат да. Бизде мына ГИС проекти Жайзат Кем Палата менен биргеликте мындай проекттер көбүрөөк уюштурулгандыгын мындай жемиши деп айткым келет да. Анткени балдарда билесиңер бизде мектептерде анан көптөрдө мына сен өзүң да медиа борбору боюнча көп иштер жүргүзүп атасың. Ошолордун натыйжасыбы деп ойлойм. Азыркы келген балдар бир кыйла креативдүү балдар экен. Булар баягы эссенин жыйынтыгы менен эң мыкты тандалып алынган окушлар экени билинип турат. Анан берилген эмелерге өздөрүнүн билим деңгээли жогору экендигин бул программада көрсөтүлгөн темалар өтүлүп атканда, алар тууралуу суроолор берилип атканда эле байкалып жатат да. Кандай темаларды өттүңүз? Мен негизинен туруктуу өнүгүү боюнча, ошол туруктуу өнүгүү деген эмне, анын максаттары кандай, ошол туруктуу өнүгүү боюнча дагы мен климат, аба ырайы, климаттык өзгөрүүлөргө кандай нерселер алып келет, ошол сыяктуу темаларды өтүп атам да. Анан дагы биз бүгүнкү түштөн кийинки жана эмелерде дагы башка темалар боюнча өтмөкчүбүз. Ушул чыйрак жаңгак лагерине келген балдардын кайсы жерлерден келиптир жана канча, кайсы райондон канча окуучу келгенин толук маалыматыңыз барбы? Чыйрак жаңгак лагерине негизинен 23 окуучу катышып атат. Ошонун мен баса белгилеп кетейин. База Коргон районунан 20 окуучу экен, Ак Суу районунан 3 экен да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген База Коргон районунда ошол биология жана география, экология мугалимдер башка айткан экологиялык маалыматтар маселелерине оған талаада медиа борборун уюштуруп атасыңар, жана сабактарды өткөрүлүп атат. Ошонун жеңиши деп ойлойм. Ошон үчүн База Коргон районунан 20 окуучу өтүшү бул өтө жакшы жетишкендик да. Демек бул проект боюнча иш жакшы, алгылыктуу жүргүзүлүп жатат дегенди билдирет да. Демек ошол сиздер мурда өтүп келген мугалимдер менен өтүп келген семинарларда мугалимдерге билим алып келгенсиздер. Ошол билимдин мөмөсү ушул окуучулар деп айта аласызбы? Албетте, айтсак болот. Себеби биз буга чейин мугалимдерди окутканбыз да. Анан мугалимдер балдарга аз да болсо маалыматтар жеткиргендигин айтып атпайм, бүгүнкү сабакка чыккандыгынан, ошо жазган эсселеринен эле байкасак болот экен да. Албетте бул чоң нерсе. Анан бир нерсени эске алыш керек экен да. Мен мурда да ошону баса белгилеген болчумун. Демек балдарга жүрөгү жаш. Булар жаш назик нерселер да. Чим чоң адамдарга жеткиргенден көрө жаш балакай адамдарга жеткирүү алардын жүрөгүнө түнөк да өтө оңой да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы проекттин жүрүп аткан иши эң туура. Ошолордун жемиш экендиги мына бүгүнкү балдардын креативдүү катышып атканын, позитивдүү болгондугунан эле байкасак болот да. Ушул балдар азыр алган ушул чыйрак жаңгак лагеринен алган билимин
башкаларга дагы айтып бере алабы сиздин көз карашыңыз боюнча? Азыр бул туруктуу өнүгүүнүн баягы колдомосу бар го, ошол боюнча өтүп атабыз го эмелерди. Анан ошол эменин ар бир жыйынтыгында ошол мындан кийин кандай иштерди алып бара алам, сөзсүз эле жогору жак күтүп отурбай, сен өзүңдүн деңгээлиңде, өзүңдүн айылыңда, өзүңдүн жашаган жериңде, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүң же мейли классында болсун, мейли үй бүлөдө болсун, кандай мындан ары иш жүргүзө аласың деген сыяктуу нерселер бар да. Ошолорду ар бир сабактын жыйынтыгын ошолорду биз балдарга бергенде, балдарда сонун идеялар ачылып атат да. Анан мен ойлойм, бул жерде ар бир сабак алган мугалим сыяктуу эле ар бир маалымат алган окуучу дагы баргандан кийин сөзсүз түрдө ошол маалыматтарды ата энелерине жеткиребиз деп бизге айтып атышат. Жада калса жора жолдошторуна, тааныштарына, ошол жерде классташтарына дагы айтабыз эжекей. Биз өзүбүздүн келечек урпактары, биздин келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшпөсөк, башкалар эметпейт. Өзүбүздүн келечегибиз үчүн камкордук көрөбүз деп балдар аябай сонун идеяларды айтып атат да. Мен мындан көрүп атам, бул лагердин результаты, жолсу жемиши жакшы эле мындай түшүм берет да. Ошондуктан муну коркпой айтып кетсек болот. Ошон үчүн уюштурууна аябай ыраазычылык билдиргим келет да. Сиз ошо элдерге айта турган кеп кеңешиңиз, окуучуларга, мугалимдерге айта турган ушул экологиялык билим берүүдө? Мен баардык окуучуларыма, алардын ата энелерине, деги эле ошол жумурай журттун баарына, республикабыздын булуң бурчуна баардык элдерге, баардык калкыма айткым келет да. Адам баласы бул табияттын бир бөлүгү да. Баягы табияттын бир бөлүгү болгондон кийин биз табиятсыз жашай албайбыз. Ошону биз баардык адамдарга жеткиришибиз керек. Өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен баардыгын чакырып кетет элем. Табият жөнүндө маалыматты көбүрөөк окуп үйрөнүп, жада калса ар бир ошо табиятка жасаган терс көрүнүштөргө азыртан каршы күрөшүп, аларды оң тараптуу өткөрүүгө ар бир салым кошсок. Анткени азыркы замандын талабына жооп берген ошол технологиялык табигый көрүнүштөрдүн баардыгын келгиле келечек урпактар үчүн туура жана таза сактап, өзүбүздүн ыйманыбызды сактап калалы демекчимин. Аксы районунан келген география мугалими Берузат Юсупова өз оюн айтып кетти. Былтыркы жылдан бери ушул Кем Палатоо менен биргеликте ушул туруктуу өнүгүү эмнелери боюнча окуп иштеп, балдар менен чогуу иштеп келебиз. Бүгүнкү болуп жаткан чыйрак жаңгак лагери тууралуу айтып кетсеңиз? Бул лагерге келгенибизге уже мына 2 күн өттү, 3-күн болуп атат. Аябай сонун, балдар аябай ушунчалык активдүү, укмуш балдар бар экенин аябай кубанып турам мен. Себеби биз сабак өткөн учурларда ушунчалык активдүүлүгүн, ойлорун, креативдүү ойлорун айтышып атат да. Демек биздин келечегибиз ушунчалык сонун экенине мен аябай ынандым жана кубанып жатам. Андан сырткары мына мисалы азыр эле өткөн сабагыбыз боюнча айта турган болсок, мына климат, аба ырайы боюнча мындай айта турган болсок, мектепте да укмуш окушкандыгы билинип турат, өздөрүнүн ой жүгүртүүсү да кенен экени көрүнүп турат. Климат менен аба ырайынын так мындай ажыратып айтыша алат жана бул жерде алар ушунчалык климаттын азыркы күндө өзгөрүп кетип атканын дагы эң сонун айтып беришти да. Ушул эле азыр өтүп жаткан сабагыңыздардан байкалды да, балдардын ушунчалык сабакты, биология сабагын жакшы окугандыгычы. Бул жерде терилип калган окуучулар дейсизби, же болбосо азыркы окуучулардын баары эле ушундай ой жүгүртөт деп ойлойсузбу? Булар көбүнчө дил баян жазуунан өтүп келишти да. Канткен күндө дагы баягы кандайдыр бир креативдүү ойлору бар, ой жүгүртүүсү кеңири балдар келди деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе, азыркы муундар, булар Z муундар да. Булар биздин башыбыздан 4 эсе мыкты иштейт булардын баштары. Булардын мүмкүнчүлүгүн колдоно турган болсок, биздин азыркы мына туруктуу өнүгүү стратегиясында 17 максат жөн эле орундатсак болот, эгер биз аны пайдалуу жагына ушул эң жакшы багытка буруп алган болсок эле. Булардын себеби ушунчалык мүмкүнчүлүгү жогору. Булардын ой жүгүртүүсүнөн азыркы сүйлөгөндөн деле байкап атпайсыздар, бизден жогорку деңгээлде сүйлөп атат. Мен аябай өткөн сабактарыңыздарды кандай кабыл алып жатышат балдар азыр? Жакшы, аябай жакшы. Себеби дегенде алардын мурданкы билимине да дагы бир билим кошулганын сезишип атат. Демек биз мындай
Кыргызстандын эле деңгээлинде бир мындай кичинекей коробканын ичинде эмес, дүйнөлүк масштабта. Демек бул бардыгыбызга керек экенин түшүнүү менен анан дагы бир чоң жогору бир болсо да тепичке өйдө көтөрүлүшүп атат деп айта алат элем. Ушул балдардын баягы балдардын аткарган иш аракеттеринен ушул лагерден бир натыйжа чыгат деп ойлойсузбу? Ооба. Себеби дегенде бул жерде бир эле окуучулар эмес, биз деле мындай алган билимдерибизди, башкаларыбызды мындай дагы бекемдеп, окуучулардан биз окуучуларга үйрөтүү менен кайра эле биз алардан деле үйрөнүп атабыз. Көп нерсени айтып атышат алар. Себеби бул балдарды интернет тарбиялап коюп атпайбы? Ошондуктан бул жерде ал жактан жөн эле угуп аткан болсо, бул жерге келип көзү менен көрүштү да. Кечеги эле айта турган болсок, ар бир өсүмдүктү, токойду көрүп, азыркы абалын көрүп, жайыттын ушунчалык такырайып кеткендигин көрүшүп, көзү менен көргөндө баягы 1000 уккандан 1 көргөн жакшы дегенди ушул жерден мындай тактап айтсак болот да. Ушул далил десек болот. Ушундай чыйрак жаңгак лагери дагы уланса деп ойлойсузбу? Ооба, дагы кеңири жайылса, Кыргызстан боюнча жайылса. Себеби мен Аксы районунан келдим да, мен былтыр келе алган эмесмин, бирок мен эгер былтыр келген болсом, мен окуучулардын көбүн катыштырмакмын. Бул дагы жайылтылса, Кыргызстан боюнча жайылтылса, демек бул балдар бир эле өстөрүп алып жүрбөйт да. Бул кандай бир жакшы жактарын башкага айтышат, баягы сарафанное радио болуп кетет да бул жерде. Ата-энесине барып айтат. Айтып баягы уккандан ишеним жаралат. Бардыгы жакшылыкка алып барат деп ойлойм да. Буну жайылтыш керек, сөзсүз түрдө. Кыргызстан боюнча жайылтыш керек. Даже мен Ошто коллегаларым айтып атат, сен ушундай жерде жүрөт экенсиң, эмнеге биздин балдар барбайт? Эмнеге биз барбайбыз дешип атат. Демек бул жайылтыш керек деп ойлойм. Саламатсыңбы? Өзүңдү тааныштырып кетсең? Саламатсызбы? Мен атым Анарбек Файбол, Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинен келдим. Канчанчы класстын окуучусуң? Мен 9-классты аяктадым, 10-класска көчтүм. Чыйрак жаңгак лагерине кантип өтүп калдың? Биз бул чыйрак жаңгак лагерине башында эссе жаздык. Ошол Арсланбап токойун кантип сактап калабыз, жаңгак токойун деген темада. Жана биз ошол эсседе өзүбүздүн идеяларыбызды, өзүбүздүн пикирлерибизди кантип сактап калабыз деген өзүбүздүн максаттарыбызды жаздык. Жана ошол мен өзүм максаттарымы жаздым эле, ошол менин эссем өтүптүр, анан ошентип келдик. Эсседе жазган максаттарыңды айтып кетсең, кантип сактап калабыз? Мисалы үчүн эсседе жазган максаттарымдын бири, мен эсседе монча жаздым. Азыр көпчүлүк эле мамлекеттерде, мисалы үчүн өрт темасы, пожар, мындай чоң көйгөйлөрдүн бири, көпчүлүк токойлор ошол өрттүн айласынан эле жок болуп кетип жатат. Жана ошонун айласын табып, мисалы үчүн ушул Арсланбаптын же кайсыл бир жаңгак токойду сактап калыш үчүн биз атайын ушундай шлангалар аркылуу сууга улап туруп, ошол атайын бир программа ойлоп таап, аны ошол мындай өрт чыкканда же түтүн чыкканда мындай сигнал бере турган атайын бир прибор ойлоп табам деп өзүм оюм жазгам мен. Мен жана келечекте ошол айтишник болом. Ошол мен өзүмдүн оюму ошол өзүм кесибиме багыттап, өзүм ойлорум, максаттарымы, мындай келечектеги пландарымы жаздым. Ошол пландарың токой менен байланыштуу болуп, демек ошол токойдогу өрттүн алдын алуу үчүн атайын ушул аспап атайын ойлоп чыгайын деп атасың, инструмент. Ал эгерде ошо токойдо кандайдыр бир өрт чыга турган болсо, ал өзү автоматически иштейт. Өзү автоматически иштеп, ошол мисалы үчүн сигнал келгенде, ал сигнал мисалы үчүн бул жакта компьютерлерден каратылса, ал өзү да суу чыгат, еще адамдар дагы барып жетишет да, адамдарга да келет. Азаматсың, дагы бүгүнкү ушул чыйрак жаңгак лагери сага жактыбы? Мага абдан жакты. Биз күндүгө ар кандай оюндарды ойноп, жана ушул ар бир оюндарыбыздын бардыгы бул ошол жаратылыш, экология боюнча тиешелүү болду. Мага эң жаккандардын бири, биз кече ошол тоого мындай походко чыктык үйрөнгөнчө. Жана биздин агайыбыз ошол тоодо ар бир көргөн нерсебизди башынан ошол ал агайыбыз токойчу экен, жана башынан аягына чейин ар бирин латынча кантип келген тарыхынан бери айтып берди. Жана ошол мага эң жаккандардын бири кечеки походко чыккан күн болду. Бул жерден жаңы достор таптыңбы? Ооба, бул жерден жаңы досторду таптым. Жана ошол жаңы досторду табуу менен эле биз неме болбой, оюндарды ойноп атабыз команда менен биригип.
команда менен биригип оюн ойногон сайын мындай бири бириңе мындай уже көнүп ынтымактуу болуп баштайт экенсиң. Ошол мен жаңы көптөгөн достор таптым. Дагы чыйрак лагерине, чыйрак жаңгак лагерине досторуңду чакырасыңбы? Ооба, эгер дагы бул ушул жылдары уланса, мен бунусунда өзүм досторум менен өзүм эле жаздым окшойт. Эмкиде досторумдун баарына да сунуштайм. Биз буну жазууда өзүбүз гана эс албай көптөгөн маалыматтарды билебиз деп айтам. Жана ушул алган маалыматтарымды мен барганда досторум менен бөлүшөм. Бул чыйрак жаңгак лагери бүткөндөн кийин кандай дагы эмне кылайын деп ойлоп атасың? Мисалы кечээ биз ошол агай ар бир нерсени көргөзгөндөн кийин айтты, эгер мындай сен бир даракты жулсаң, анын ордуна жаңактан баштасак, бир жаңакты кыйсаң, сен 10 жаңак отургузушуң керек деди. Жана мен өзүмдүн эле мисалы үйүмдүн астында жаңак бар. Ошол агай ал дагы өзүм айта кеттим эле, агай айтты мага кеңешин берип, сен ошол жаңагыңдын алдагы 30 сантиметрдай казып 10 жаңакты отургузсаң, бул сага мындай көлөкөсүн дагы берет, еще сага мындай каражатынан дагы, акча маселесинен дагы келет. Бул менен сен бизнес кылсаң дагы болот деди. Жана ошол мен ушул келаткан күздө ошол жаңак отургузам деп жатам. Азаматсың, тилегиңе жет балам. Өмүрүң узун болсун. Сага окшогон креативдүү балдар көп болсун. Кербен шаарына караштуу Аксы району Кашка суу айлык пунктунан келдим. Бул чыйрак жаңгак лагери жактыбы сага? Ооба, жакты. Эмнеси менен? Бул жерде жаңы досторду таптым, жаңы мугалимдер, алар менен тил табышуу, жаңы маалыматтар болду десем болот. Бүгүнкү ушул 2 күндөн бери алган маалыматтардан кандай тыянак чыгардың? Тыянак чыгарганда биз экологияны сакташыбыз керек экен, жоголуп бараткан жаныбарларды кайрадан алып келишибиз керек экен, туура нерселерди пайдаланышыбыз керек экен. Азыр алган маалыматтарды сен башкаларга кантип жеткирмексиң? Эме презентация даярдап, маалыматтарды топтоштуруп, ошонун баардыгын семинар катарында өтө алам десем болот. Саламатсызбы? Менин атым Айданек. Базар Коргон районунун Жомарт Бөкөнбаев гимназия жетакчылык пункт билим берүүчү орто мектебинен келдим. Азыркы учурда 11-класстын окуучусумун. Бүгүнкү чыйрак жаңгак лагерине эмнелерди үйрөндүң? Чыйрак жаңгак лагеринин эң негизги үйрөнгөн нерселерим бул ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн мамлекетине, өзүнүн эли жерине экологиялык жактан, экономикалык жактан же болбосо коомго өзүнүн кандайдыр бир салымын кошушу керек экендигин билдим. Жана ошондой эле ар бир жаран өзүнүн жаратылышын сактоо керек экендигин, ага аяр көздөн карагендей сактоо, жакшы мамиле кылуу экендигин керек экендигин түшүнө жеттим. Ошондой эле мени көптөн бери кызыктырып келе жаткан дарактарды, жаңгак токойлорун кантип мындай зыянкечтерден сактайт экенбиз, ушул сыяктуу көптөгөн жалпы маалыматтарды мугалимдерден, профессорлордон бердим. Алар дагы өзүнүн чын жүрөгүнөн бизге мындай күйүгүп, мындай негизги билимдерин берүүгө аракет кылып жатат. Буюрса ошол алган билимдеримдин баардыгын башкалар менен бөлүшкөнгө ынтызармын. Ошондой эле команда менен иштөө, ынтымак, ырысалдуу ынтымак деп бекеринен айткан эмес, күч бирдикте жана ар дайым позитивдүү көз караш менен мындай алдыга умтулуу керек экендигин, эч кандай кыйынчылыктарга багынбоо, сыноолорго багынбоо керек экендигин түшүнө жеттим деп айтсам болот. Дагы ошондой эле мындай биздин алдыга койгон максаттарым боюнча айта кетсем, ушул биздин экологиябыз канчалык кооз экендиги, мисалы Арсланма пансионатында азыркы учурда биз лагерде 4 күн болуп жатабыз. Болушунча өзүмдүн экологиямдын, Кыргызстандын канчалык кооз экендигин, мындай Швейцария ушул сыяктуу өлкөлөрдө экендигин түшүндүм. Эгерде биз кайдыгер болбосок, баарыбыз биргеликте аракет кылсак, биздин мамлекетибиз, экологиябыздагы гүлдөп өрчүп, азыркы муундун талаптарына жооп берип, келерки муундун дагы талаптарына, алардын да кызыкчылыгын алдын ала турган биз мамлекет, биздин экономикабызды, экологиябызды, коомубузду дагы өнүктүрө алат деп ойлоймун мен. Токой тили подкастынын бул чыгарылышында Арстанбап айылында өтүп жаткан чыйрак жаңгак лагери жөнүндө сөз кылдык. Чыйрак жаңгак лагери Жайзет жана аткаруучу Кемп Ала Тоо долбоору тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүдө. Кайрадан сиздер менен Токой тили подкастында көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.